Амансыздарбы, ардактуу калың кыргыз калкыбыз. Актаңдай телекөрсөтүс кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Мына быйылкы кыргыз журтубуздагы эчен деген залкарлардын чоң мааракелери болот деп калкыбыз кубанып жаткан чакта биз Актаңдайдан ошо баарыңыздарга кыргыз элибизге белгилүү инсандарды көмөкөйүнөн көрүнгөн өнөрдү, кызыл тилин ушул кыргызга кайраган канчалаган залкарларды ошолор менен бирге элибизге таанымал жигит кыздарыбызды көрсөтүп келебиз. Анда бүгүнкү биздин Актаңдайдын коногу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз журтчулугубуз өзүнчө баалап, өзүнчө урматтаган биздин обончу, аткаруучу жигитибиз Элмирбек Иманалиев. Адегенде ушул баягы улуу салтты улап, эл журт менен адегенде учурашып, андан кийин экөөбүз маек уласак. Amandык сурайм жалпыңаны, эфирден көрүп олтурган эзелки кыргыз калкыман. Кечең ашыралы тууган бай айтылууң акын эстебес аталардын артынан. Акындык улуу насил бара балкылардын аркынан. Дагың артынан эрчип чыкча элек айныбай өнөр салтынан. Эми быйылкы жыл өзгөчө болуп турган жыл экен. Залкарлардың эскерип, калкыбыз менен эфирден минтип жолуктурчудо жыл экен. Анткенин улуу булбул токтогул, улантып кеткен баянын, урпакка берген сабагын, ошоң атадан калган көрөңдү, арбытып келет өнөрдү, улуудан калган көрөңдү, минтип узартып келет өнөрдү, кезинден алар таңшыган, уккан эл чыгып жарпынан, акындарды жараткан. Айланам кыргыз калкыман, алардын алып наркынан, улантсак деген урпактар ушул күндө көбөйүп, акындардын катары, акындардын сапары уланып келе жаткан кез, уккан кулак көргөн көз кубанып келе жаткан кез. Андыктан ушу карачы адамдын толуп санасы, эл тиерден ырдатып, эл журтуна сындатып, Абдуалиң агабыз атайын мында чакырып, жакшы сөздүн жыйдосун айттырып жаткан кезеге, эмиң улуулардын ар качан урмат сый менен сезеле. Күн батат, кайра таң атат, бирок ошол күндүн ичинде чыгармачыл адамдар кыйла өмүр жаратат. Карасаң учкан куш менен жарышкан, убакыт деген закымдап, анседаң алар тургузган, адамзат үчүн асыл бак, эмиң өсө турган мал экен. Токтогулдай чоң залкар, тоо булбулуң аталып, токтогулдан үлгү алып, тобунан чыгыптı даңк алып, өскөндөр дагы болушкан. Ошолордун баарысын мына Актаңдай акын экен деп, эли турсаң эскерип, жакшылык эмей эмине. Калкыбыз кыргыз барында, калкыбыз эсен маалында, ой. Ошоң ак тилек менен ыр болот, мындай жылдын буйрусаң рызкысы да мол болот. Жакшылык деген ошондой жалпы журт менен оңдолот. Мына ушул салт экен, нарк экен дегендей, баягы биздин аталардын учугун, узун кебин улап дегендей башталып олтурат. Эми Элмирбек мына ошол киндиккан тамган жер, ал жерден ушул боз бала кезиңден биздин кыргыздын залкарларынын катарында жүрүп, бир кезде ушул биздин
кыргыз элибизде коргол артынан тарбиялап ээрчиткен Тууганбай атабыз ушул жанында ээрчитип жүрүп алып чыгып чоңойтты. Анан мына айталык да быйыл ушул Токтогул дегенде Токтогул бир эле Токтогул атабыз эмес, жалпы эле ошол кыргыз журтундагы Эшмамбет жанында бирге жүргөн Коргол акынды эстейбиз, же болбосо Жеңжок акынды эстейбиз да. Эми ошол Токтогул жылында Токомдун далай эле ушул экинчи өмүрүнүн бир өзү жаштыгы, андан басып өткөн жолу деле кыйынчылыкта өттү. Аны элдин баары жакшы билет. Казылбаган далай чыгармалары бар. Аны элдерибиз ушул биздин кыргыздын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кыргыз улуттук академиясында ошол иштеп келаткан Омаров абыз бир казып келатат, жаңы китептер чыгат деп угуп атабыз. Сенде дагы кандай ойлор бар быйыл, эми кандай өтсө деген ой тилегиң бар дегендей. Негизи туура айтып атасыз. Улуу акынды эскерип гана тим болбостон, ошол эле учурда ал кишинин өлбөс өчпөс калтырып кеткен маданий мурастары да. Башкача айтканда экинчи өмүрү деп туура айтып атасыз. Бул кишилердин экинчи өмүрү абдан узак болоруна бүтүндөй жумурай журт ишенет. Мына ушу тапта Токтогул атабызды абдан баардык мектептерде же болбосо өзүбүз адабияттан же ал киши тууралуу жазылып кеткен китептерден башкалардан канчалык окубайлы, бирок жаңы тараптары ачылып биз билелик нерселер дагы көп экендигин тастыкталып отурат да. Анткени Токтогул атабыздын өмүр жолун бир мезгилде өзүнүн бир мезгилдик шартка, заманга жараша кайсыл өңүттө карап жүргөн аны көпчүлүк билет. Ал эми жөн гана башкасын коюп чыгармаларын дагы да болсо толук жеткизип, толук казып олтурсаң дегеле бир кенен ааламга жолукчудайсың. Айрыкча Токтогул жөнүндө сөз болгондо ал кишинин көп кырдуу талант экенин устаттарыбыз айтат эле. Башкача айтканда Токтогулдун мектебин алып калгандар ошол эле биздин залкар акындар Калык баштап. Биринчи ушу Калык атабыз баштап. Калык Акип, андан Алымкул Үсөнбаев, Коргол Досуев баштаган не деген залкарлар. Ошол эле учурда Токтогулдун өзү убагында баягы каттанып, жазып калтырбаса дагы эскерип, элдин ушул аң сезимине сиңип калуу бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мисалы Токтогул атабыздын замандаштарынын дагы айрым чет-четин мен ушу Тууганбай устатыма ээрчип жүрүп көрүп калдым, ооздорунан угуп. Сүйөркулов Айтмырза деген аксакалды 1993 жылы 15 жашта элем Тууганбай атам менен ушул Кетмен төбө жергесинде жүргөндө мына Айтмырза аксакалга жолугуп кетебиз. Ага чейин ал аксакал менен көп баарлашкан экен Тууганбай Абдиев. Токтогул жана Токтогулдун замандаштарынын эскермелери деген китеп бар. Азыр кеңири окурмандар чөйрөсүндө ал китеп кайра басылбаганга караштуу көпчүлүк элдин колунда жок эсе болуп калды. Бул ал китептин чыгышынын демилгечиси биздин ушул эл баатыры Бексултан Жакиев болгон. Ошо киши Тууганбай Абдиевди сен эми акындын бир чети ал ичкен суудан ичип, ошол жүргөн жеринде жүрүп, туулган жеринде туулган акынсың. Экинчиден башка илим поздорду жөнөтсөк алар бөлөк өңүттө көз караш менен карайт экен дагы башка жагынан ачып чыгып атат. Ал эми Төкмакынды андай эл шайырын ушу эл шайырынын көзү менен бир жыйнап келсең жакшы болот дегенден барып, анан ошондо ал эми Токтогул Сатылгановдун ал убакта жанында жүрүп Токтогулдун сөзүн угуп,
аралаш үзөңгүлөш жүргөн кишилердин айрымдарынын көзү тирүү кезинде баарлашкан экен. Мына ошолордун бири Сүйөркулу Айтмырза аксакал. Анан ал ошо бир жөнөкөй, анан ушунчалык бир таза тыкан короосу менен бир үйдө турат экен, Токтогулдун борборунда, райондун. Анан кирип барсак ошондо 90 канчада деди жашы? 90дон ашып калган аксакал дагы бир арабанын тетиктерин, аркы беркилерин жасап узанып отурган экен, уста. Узанып отурган экен, салам айтып кирип барсак эле, баягы көзү курч киши, ырчым кел деп эле Тууганбай Абдиевди тосуп калды. Киргиле деп эле этек жеңин күйүнүп, чай ичкиле отургула. Эми узак эле отурсак экен деп отурам мен дагы. Көбүрөөк угайын деп. Анан ага чейин баягы Токтогул мындай болгон экен, андай болгон экен деген гана имиш менен, легенда менен кеп болуп аткан асыл токобузду ал киши тирүүлөй мындай бир өзүнүн замандашы катары сүйлөп отурганы мага бөтөнчө таасир берген. Мындай эле сүйлөп атат, экөөбүз сүйлөшкөндө эле. Бир күнү током кирип келди дейт. Айтмырза, мен дагы комуз жок калдым. Комуз жок калганым эмнеси деп отурам дейт. Ушу Караңкүр жакка бардым эле. Андан ары бир жолдошум алып кетти. Ошону менен сыйлап анан бир жанары жарык комузга талпынып калган баласы бар экен. Ошого тартуу кылып бербейдим деп кирип келди дейт. Анан баягы көрсө колунун каруусу кетип калган убакта Сүйөркулу Айтмырзага комузду сомдотуп мындай чарасын, формасын чыгарып алып, анан калганын өзүм жоонуп жасап алам эми деп, анан ушу мага бир 2ден 3дөн өрүк, кургак өрүгүң болсо деп, анан алып кетип калганын өзү жасачы дейт. Анан отуруп алып, Сары устанын комузу тайчалык комуз. Сеники бир чоң койлук комуз. Кунангойдун комузу. Анан тиги Кулукеде устачылыгы бар экен, кадимки тиги баягы калтырбаш Кулуке акын. Кулукенин комузуна бир чычка кулакка тең болсо тең болот, тең болбосо жок, тиги тууганымдыкы деп тамашалап койчу дейт. Анан ошол киши эскерип айтып атканда, эми бул кишинин ырынын күчү, кудурети ушундук эле дейт. Кандай болбосун, башкача айтканда эми баягы ал кишинин сөзү катары айтайын. Кээ биз баягы залкар атап жүргөн бир топторду ал киши айтты да, Токтогулду көрүп калган киши катары, эми булардыкы алынча эле болчу деп. Эми мына ошондо ошол Айтмырза аксакалдын дагы көзүн көрүп калсың, тукемдин болсо жанында далай ээрчип жүрдүң, ошол киши тарбиялап өстүр дегенде, анда ошо токомдун бир айтыштарынан эл журтка бир айтып, эл уксын дегенде. Айтыштагысы ушул Токтогулду айрыкча көбүрөөк ээрчиген өзүңүз айтып кеткендей, бир жерден бир өрөөндөн болуп, анда санда баягы бир күүсүнө келгенде кичине чап сала койгондорунун бири да ушу Коргоолу акын болгон да. Ошонун баягы бир улуу эскермеси бар, ошону калайык калкка канча айтсак дагы бир баягың айтсаң деп суранып калышат. Ошо бир тер жайлакта тамашаны айтып берейин. Коргоолу атабыз анда жаш учурум деп айтчы дейт. Ушундай көйрөңдөнүп, каерде ырдасам баягы ырчынын жашын эл колдойт. Менин доорум жүрүп турган кез Токтогул менен Эшмамбет жеңи жокторду аны баягы ак сөөксүнгөн бай болуштар, кеп түшүнгөн карыя ошондой кишилер бошотпойт дейт. Анан дайыма эле беркиндей кыз оюн, бер жакта жүргөн жаштарга аркы берки элге эрмеги мен болуп турган кезде ушундай таразамын ташы жогору түшүп дейт. Анан ошентип турган учурум экен, учурум деп айтчы дейт да. Ал тургай көйрөң элем кадимки эле жанагы атыластан көйнөк шым кулпуртуп, кызыл ала кылып тиктирип алып, кийип, ушундай ырдап жүрүп. Аны түшүнбөптүрмүн, кийинчерээк. Токтогул тикирип кийдирген. Кийинчерээк билсем аны тиги Анжан тарапта кыздар, келиндер кийет экен. Ошодон кийин чечкем деп айтчы дейт. Ошентип кулпуруп турган кезинде. Анан ошондо Тер жайлак деген чоң жайлоодо Ырайымбек
атактуу Райымбек Датканын ашы болуптур. Анан ал кезде күн мурун барып, бир 7-8 күн илгери барып алып, эл ушундай өргүтүп сыйлайбыз деп, өзүнүн өргөсүн тектирип, бийлер, эл башылар ушундай болуп турчу экен. Анан ар бир баягы өрөөндөн келген болуштар өздөрүнүн бир мыкты шайырын кошуп алып, жада калса этти мыкты туураган жигиттеринен бери ушундай бир жанында коштоп алып жүрчү экен. Анан кулпуруп агырдап турган кезинде Керимбай манапты, кадимки Керимбайды бир топко чейин ушундай бир мактап ырдап атам дейт. Сендей болуш, сендей манап жок деп. Анан баягы ошол жерден ырымды бүткөн кезде эле айтты деп айтчу дейт. Эй, жаманит эшикке үйүр деген макал бар. Кетмен-төн ырчылары бизди мактаган демне. Биз мына конок тосуп атабыз. Сырттан келген небир укмуш бийлер олтурат. Ошолорду барып бир мактап ырдабайсыңбы деп ыңгыранды дейт. Анан обочорок тигилген ак боз үйдү көрдүңбү? Ошо жерде нарындан келген Осеке деген бий олтурат. Өзү 65 жашка келип калды. Кашымкан деген зайыбы бар, сулуу, ал 16 эле жашта. Мына мактасаң ошону макта деп кичине маалымат берип кетип. Бийдин аялы жаш болсо ал үйүнөн каяка чыкмак дейсиң деп, анан акырын бастырып жөнөп, баягы Керимбай көргөзгөн өргөгө жакын калганда комузумду күүлөп кыңгыратып үн чыгарып атсам эле бир жаш кыз эшикти карай чуркап чыгып эле кайра мени көрүп качып кирип кетти дечи дейт. Көрсө жана 16 жаштагы Кашымкан деген зайыбы ошол экен. Анан тилим кычышып эле эшиктен баягы ырдап кое бердим деп айтчу экен. Аккайын кара тал болду, ак марал эле мал болду, алтын шашып Осеке, сенин алганың Кашымкан болду. Кулан өк аткан таң болду, куюндабаң арты чаң болду. Куудай сакалагыңда кубушуп ойноп жаныңда курдашың Кашымкан болду. Кар ойдун ичи кар болду, карайлабаң арты чаң болду. Кайгынын арты зар болду, карылык каршы жетерде, кара жаның кетерде. Осеке Кашымкан сага жар болду деп бир кайрыган кезде эле ар жактан баягы Токтогул менен Эшмамбет дагы ат бастырып келатканын бир байкагам дейт. Мына ушу Токтогулдун асылдыгы ким менен ырдаса дагы ошого дайым бир мындай баягы кушка жем таштагандай сөздүн ыңгайын келтирип туруп, анын тилин табырдап кеткен Эшмамбет эле дейт. Экөө ырдаганда бир киши ырдап аткандай, биринин оюн бири экинчиси окуп тургандай, же болбосо бири эшсе экинчиси токуп тургандай, бири маласын тартып кетсе экинчиси аласын түзөп ырдайт эле дейт. Экөө минтип ырдап баштады дейт баягы жерден. Токтогул ырдап атат дейт. Алам деп жемин жайланган, Осекең ак шумкар көктөн айланган. Аргасыздын айынан Кашымкан ак кептерге бутуп айланган. Десең Эшмамбет көргөн бир жемин жайланган, Осеке көк шумкар көктөн айланган. Көр дүнүйө курусуну Кашымкан көгүчкөне бутуп айланган. Десе Токтогул кымызга кошкон шекерсиң, кыйыткан сөздү сезерсиң, кыялың эрмек Кашымкан, эми кыйналып жүрүп өтөрсүң. Десең Эшмамбет самалга кошкон шекерсиң, санада сөздү сезерсиң. Самалы кермек Кашымкан, эми саргайып жүрүп өтөрсүң. Десе Токтогул балам коргол билбейсиң, башаламан сүйлөйсүң, пер кызындай буралган береги Кашымканды ким дейсиң. Десең Эшмамбет
Келиним коргул билбейсиң, анан илбериңки сүйдөйсүң. Илбесинде бір алған, сені қашым қанды кимдейсің. Ырдап атканда ошол жерден ар жактан букасын минип булкунуп, кой десе болбой жулкунуп, баягы Кулуке ырчы келатат дейт. Башыга алчылдап жүрчү экен, дайыма токтобой. Анан өмүр бою ат көтөрө албай, бука минип өткөн дейт, өгүз минип. Анан өзүнүн өгүзүнөн башка эч нерсе көтөрө алчмас экен, салмагы абдан зор киши болгон экен. Ырдаганда дагы, сүйлөгөндө да башыга алтылдап токтобой турган үчүн Калтырбаш Кулуке деген атка конуптур. Анан ошол эле учурда өзү орой айтышканда жеңилип баратса, айтышып аткан акында аттын үстүнөн болсо, аттын үстүндө, жерде болсо жерден эле тырпыратып баса калып, сабап да ийиш экен. Анан Токтогул менен Эшмамбеттен бөлөгү ага мындай тил катпайбыз дейт, коркобуз дейт. Анан үнү да жакшы чыкчумас экен, ушундай каргылданып деп угул-угулмаксан. Анан Кудайды дагы сөгүп сөздөп тилдечи экен. Ушу эшекке берген үндү мага бербеген Кудайды деп эле Кудайга акарат келтирчү экен. Анан Кудайдан коркпаган Кулуке бизден коркор деп, андан беркилер коркот. Ошол ар жактан келип эле Токтогул менен Эшмамбеттин ырын оозунан бүтелекте жүлүп алып, минтип ырдап атат дейт. Адырга чыккан жекенсиң, көң айтышка менен нетерсиң. Кашыңда турган ырчынын кашым канча катыны болор бекенсиң деди дейт. Деген кезде эле анан ошол кезде бири-бирин тамаша кылчу экен да ырчылар. Жаңыраак ырдап келатканын каргашып, "О мин Аллаху акбар, сен Кулукедей ырчы болуп кал" деп. Анан ошонусу элге таркап кеткен үчүн лакап болуп. Эшмамбет таятам өзү аябай 2 карыштай сакалы бар, чоң сакал киши эле дейт. Анан баягы үнү да бийик эле заңкылдап, Кулукени карата минтип ырдап койду дейт. Ел оозундан айтылып макал болдуң Кулукең, эскиси жетип жыртылган чапан болдуң Кулуке, эктеги кыркылган сакал болдуң Кулуке дегенде эле сөзүн оозунан жулуп алып Кулуке, эл оозунда айтылган макалыңды урайын, эгиңдеги 2 боо сакалыңды урайын, эткел айыбы баштанган өзүңдү урдум Эшмамбет, эгиңдеги 2 боо чөбүңдү урдум Эшмамбет деп эле баягы жерден аны токтотту дейт. Анан Токтогул, ай Кулуке, алдагыр болбойт, жамакты дагы кичине сый сыпаты менен ырдабайсыңбы деп кагып койсо, Токтогул атабыз баягы айдоодон келгенине анча жыл өтүп кетелек учур эле дейт. Анды токоңду көздөй минтип опурулуп кирди дейт. Сен эмне сөзүм укпайсың, Эшмамбет жака ыктайсың. Биртке бүткөн жаның бар, бир муштумдан чыкпайсың. Ачуум менен бир койсом 6 күн кечке уктайсың. Сен 9 жыл шыбыр айдалып, тобума шүгүр дегенсиң. 9 күн ачка калганда доңуздун этин жегенсиң. 6 жылың айдалып, Аллама шүгүр дегенсиң. 6 күн ачка калганда айунун этин жегенсиң. 2 жылы жол жүрбөгөмө шүгүр дегенсиң. 2 күн ачка калганда ким билет, эшектин да этин жегенсиң. Акшыбакты токту жейт, айткан токоң бокту жейт деп аны токтотту дейт. Анан эми будан бизге ыр жок экен деп Кетментөбүн ырчылары бирибиз менен бирибиз ошентип айтышып, Осакенин боз үйүн тегеректеп эл толуп кеткен дейт. Ал учурда элдин эрмеги ошол шайырлар, эл акындары болгондуктан ошолор кайсы тарапта жүрсө додо болуп эле эл артынан ээрчип жүрчү дейт. Анан эми бир топалаң болуп кеткендей болуп калды дейт. Анан баягы жерден алыстан эле бир карагашка ат минген, башына суусар тебетей кийген бирөө келатат дейт. Мырза жүрүш менен келатат дейт. Ошол баягы мырза жүрүш деп койчу экен. Аттын тизгинин 1-2 билегине чалы оронуп кыскараак тартып бастырчу экен. Ат баш анда санда кое бер. Анан баягы аттын тизгине кыска тартылган кезде башын көтөрүп аттыман чакчаңдап басат. Минтип манаптар мырзалар жүрөт экен. Анан ошентип эле бирөө келатат дейт. Эл дагы мындай салам берип, улуу кичүү урмат кылып жол ачып аткандай дейт. Анан Коргол атабыз айтчу экен, болду болбоду бул байзак болуш. Өзү залим, катуу кыялы, ушундай кишиде укчу элек байзакты. Ошол окшойт.
Бул боз үйдүн эме Осакенин боз үйүн эмнеге тополоң кылып бийдин коноктун ушинтип турасыңар деп көгөнгө байлатып сабатып ийбесин деп мен коркуу ат тушамыш болуп калдым дечи дейт. Токтогул жеринен өзү мындай тайманбастыгы бар эле дейт. Башы бышып калган киши айдоону башканы көрүп ал тике карап ушундай турушат дейт Эшмамбет эке. Анан баягы байзак болуш дегенибиз аттын үстүнөн минтип ырдап келатат дейт. Buların az tele sayağı cürt eken, Karaçın ayılı sayın oyır çeken. Ayıldan kişin ötkörбөй бар элең avılda үрüp ötür çeken. Ayılda menden bölök ermek çok az tele jumgalı tın çeken. Buların tün katar tüntöy cürt eken, Karaçı tütünü sayına ır çeken. Tütünden kişin ötkörбөй бар ele türülüp ürüp ötür çeken. Tütünden ırçı yok tübününe bizdin cumgaltın çeken. Ha babır babır he babırlar, o babır aşkana cabırlar. Ayaldarın uç kaçtırıp bular ayıldaşıp o dağırdar. Osakенин боз үйүн ороп алган турбайбы, 30дай биригип тороп алган турбайбы. Кишисинен ырчы көп ким көрүптүр мындайды. Эшикке чыгып буларды көрбөйсүң буң Осаке. Калган каткан сөөк болсо кабыштырбай иттерге бөлбөйсүңбү ой Осаке деп өзү деле жетти дейт, ырыда эле бүттү дейт. Анан баягы жерде көрсө эми элди ит кетеңе ырдап келгенине ачуубуз келсе дагы Токтогул үндөбөй эле барып, өзү Токтогул чоң адамкерчиликтүү киши болгон экен, ушундай азыркыча айтканда чоң дипломат болсо керек. Баягы жерден айкара төш алышып эле көрүшүп учурашып калды дейт. Анан Токтогул үндөбөгөндөн кийин мага эмне жок, мен да эле баягы ордундамын деп айтчы дейт коргоо. Эшмамбет кичине обдулса көзүмдө аны да тыйды дейт Токтогул. Кой жөн эле кой дегенсип. Анан бир чети ушу акылдуу зирек киши экөөбүз сый киши менен сый бололу. Эми бир жерде айттырбай эле жөнөчү бирөө десе да керек, кийин ойлосом. Баягы кулуке бар эмеспи? Ал кой десе болбой булкунуп, букасын минип, жулкунуп, намысына келип алган экен дейт. Айланайын токо деп жүрөт дейт айырда. Бу караламан элди, карабашылы элди ит кетеңе ырдаган ата бабаң турайын десе, бул эмне деген деп эле көрсө куйручук экен да баягы. Жумгалдан чыккан куудул олуя акын куйручук экен. Муну ушу жерден эле о мийинде бата берип койгула, муздап берем алдыңарда деп атат дейт элге, бата сурап. Анан куйручук качыптыр. Кийин куйручуктун бир эскерүүсүндө куйручук жөнүндө китепте деп жүрөт. Орою абдан суук киши экен, ошондо биринчи көрдүм баягы качканым чындап. Анан баягы топто айланып качат, тигил өгүзүн желип кууп алыптыр дейт. Анан атка өгүз жетпейт, айла жок, анан ырдап баратат дейт артынан минтип баягы кулуке. Башын калтылдатып өгүзүн желип. Казандагы кырмычык казып жедиң тырмышып. Калктын баарын иттейсиң каңкылдаган куйручук. Апаң кырган кырмычык асылып жедиң тырмышып. Айылдын баарын иттейсиң акылы жарым куйручук. Энең кырган кырмычык эңилип жедиң тырмышып. Элдин баарын иттейсиң энеңди сенин куйручук деп калганын ооз калбаган ушундай жаман сөздөр менен шыбап кое бергенде куйручук баягы акылдуу киши үнүн бийик чыгарып эле, о айланайын токо, мунуңду сен тый. Бул ырчы меселе мээси башына чачырап чыккан жинди турбайбы? Деп туруп эле баягы Осакенин өргөсүнүн дал баягы кире беришине аты менен барып туруп эле, ой Осаке, эмнеге эле бул чүкөсүн жоготкон баладай үйүңөн айланчыктап чыкпайсың? Чык эшке. Башкасы мындай кой, мынау кулуке деген ырчысын ыраазы кылбасаң, экөөбүзгө туура эмес, аман кетпейбиз деди дейт. Ошондо Осаке деле баягы кызыкка батып, боз үйдө баягы капшытты түрдүрүп жиберип,
туурдугун. Карап отур. Эмен карап отурган экен капшытта. Анан ушундай күлүп аткан экен дейт. Анан эшикке чыгып ошол жерден анан жигиттерине буйрук кылып жабдыгы аппак күмүш болсун, өзү чымкый капкара жорго болсун деди дейт. Биз минип келген аттардын ичинен кимдики болсо аныкы болсун ушуга тартуу кылып алып келесиңер, анан өзүм эсептешем деди дейт. Ошентип башкабыз Керимбай кырдап анан таяраң алып атсак, кулуке нахалданып аталып алган деп корголотобуз, кийин орусчада кошуп сүйлөп койчу дейт, ушинтип эскергени бар да. Эми бул жерде ошол Токтогул атабыздын жана жогоркуда айткандай тегерегинде негедир улуу кичүү дебей ушул шакирттердин не бир ар тармактуу өнөрпоздордун жүргөндүгүндө да. Эң жакшы мына бир айтыштардан ошол айтып бердиң. Мына Элмирбек азыр бул жерде Элмирбек Иманалиев дегенде анын устаты ким болду десе, кадимки эле ошо биздин Тууганбай Абдиевди айтат. Анан Тууганбай Абдиевдин устаты ким десе, Коргол. Андан ары Токтогул Эшмамбетке барып такалып атпайбы. Анан Эшмамбеттин жээни ким деп бар элдин баары ошо Элмирбек. Бул баягы аккан арыктан субак атеп туруп, тегин ар жактан ушул Кудай таала бир өнөр берген инсандын ушул уругунан деп айтылып жүрөт да. Эми мен анча мынча угуп калып, ушул кээде ушу байкап сен аткарууңда ушу ырдай калган чактарда бир угуп жүрөбүз да. Тилекке каршы мына биздин ушуну бир эфирден айта кетем да көпчүлүккө дагычы. Дастан угайын деген угуучу дагы жок болгондой. Каерде барсаң баягы ырды суранат, башканы суранат. Өзүң ырыңан ырдап кой деп, же башка деп отуруп уга турган киши жок, кайталап ырдап турбасаң эсиңен чыгат экен кадимкидей. Ошону менен ошондой дастандар жоготуйт. Бул дүйнөдөн бекерсиң, bir günün ötüp getersin, opposu joga düynönün tübüne kiminge jetersin, geleringden dünya gebelbes elden mülküsün, geteringden dünya gerüden kaçkan tülküsün. Gelerinden dünya ot jakpay orgu kaynaysın, gün tigende jarkırap gülü bağı jaynaysın, geterinden dünya kayrılıp karaba koyboğun, kara bir başından oyduğun, kayrımı çok paydaysın. Gelerinden dünya altın bir takade tulparsın, geterinden dünya artınan kusa da jetkirбес, aylanıp uçkan şunkarsın, gelerinden dünya altından tutkada türküksün, geterinden dünya tuğrundan kaçkan bürkütsün. Bul düğünödön ne bolboy, biligi bolboydan el bolboy, kamkorduk görgöne kalkına peyili genene gen bolboy. Bul düğünödön ne darman, örüşkö malın o tolboğun, geğirsip jatkan tör darman, gerbeni çubabın ötbөгөн, gerilip jatkan çöl darman,
айтылбай қалған не сөз дарман, айрылбай қалған не бөз дарман. Бұл дүйнөдөн не дарман, кемчили жергеңе жетпесе, мелүндөп соккону жел дарман. Жеңеси сырдаша болбосо, карадалы кыз дарман. Атаның арман дүнием. Ай, рахмат, мына бул токомдун дүнүйөсү болду. Эми Элмирбек ушу айта кетсең да, мына көпчүлүк учурда биздин кыргыз жергесинде кээ бир залкарларыбыз ушул анча мынча аталып туруп анан унутулуп калган чактар көп да. Мисалы биздин залкарларыбыз ошол эле Токтогулдун устаты Ниязалы Комузчунун күүлөрү чертилет, бирок ал киши жөнүндө эскерүүлөр өтө аз да, мындай негедир көп кайрылып. Анан ошол эле Токтогулдун жанында мына өзүңдүн таятаң Эшмамбет жөнүндө негедир ушул көп эскерүүлөр же ушул негедир бир ошол жөнүндө бир кайрылып, бир көтөрүп чыккан учурлар болбой атат да. Мунун себеби эмнеде? Бул эми мындай эле. Же артынан колдоо жөлөөчүсү керекпи сөзсүз ушул бир. Эми баягы биз аркы дейбиз, берки дейбиз, бирок келип бир убакты сааты чыгат дейбизби. Бирок ошентип олтура берүүнүн өзү жаңылыштык да. Маселен, эң негизгиси биз ошол чыгармаларына көңүл коюп карап чыкпагандыктан. Ошол эскерүүгө татыктуу же болбосо бизге таалим ала турган жагы кайсы, же бизге кийинки урпактарга өнөр жолунда жүргөндөргө мурасынын деңгээли канча калтырып кеткен. Ушул жактарын алып караганда бизде эскерилчү, окуй турган, бизде колдоно турган, жалпы билим берүүгө колдоно турган небир укмуш залкар генчтер бар. Туура айтып атасыз. Мисалы Ниязалы Борошуулунун бул Токтогулга дагы Жеңи Жокко да таалимин берген, өздөрү ошо Нияз акемдешип эскерген улуу залкар. Буга бир эле тастыктаган айгыны күбө кадимки баягы эл таланттарынын олимпиадасы. Ошол мезгилде эл аралык музыка изилдөөчүлөр, Виноградов, Затаевичтер, мына ошолордун учурунда борбордо чогулат эмеспи? Ооба. Барпы, Каллык, Ниязалы, ой, небир укмуштардын баары. 36-жылы өткөн, 36-жыл, 1936-жыл. Ошондо баш байгени азыркыча гран-прини алып кеткен Ниязалы болгон. Ошондо баягы келиндердин баканга суу ташыганын кадимкидей баягы комуздун күүсүндө келтирип, аябай ушундай бир айтым күүлөрдүн укмуштай мектептерин, башкача айтканда класстарын көргөзүп кеткен Ниязалы болгон да. Ошол эле учурда өзүнүн бир канча күүсүн чертип, андан таасирленип, мисалы ушул улуу акын Токтогул бирөөнү баалай да билүү керек. Маселен, Токтогулдун өзүнүн айтканы эл оозунда бекер калып аткан жок. Нияз акем келгенде мен ырдайын дечи экен. Мен дастан айтайын, башка кылайын. Комузду черте турган киши келди деп. Мына ушундай айтып аткандан кийин Ниязалы Борошуулу деген укмуш талант. Биз ушуда дагы эле өксүк толук ошол адам жөнүндө жазганда анын тарыхын баскан жолун жетик карабастыктан, анан бизде кыргызда адат эмне? Ал каяктан деп сураганда эле, ой, биздин айылдан болот, мына биздики ал. Ал биздики, ал тигиники эмес. Дешип эле качан аны биз тескери жагынан бир бөлүнгөн жерде, чачылган жерде ушундай нерсени тим эле колдонуп айта калабыз. Биздин айылыбыздан, биздин жерибизден, райондон же областтан бул чыккан, тигил чыккан, ал чыккан деп. Андай эмес. Биз аны жалпы кыргыз элине, керек болсо мына ушул Токтогул Сатылгановдун мына азыр түрк тилдүү мамлекеттердин уюму болгон, Түрксойдо ушу Токтогул жылы деп жарыялап атса, ошондой деңгээлге алып чыгыш үчүн той кылып, ал жерде баягы
баланча бозуй тигилди, баланча жылкы союлду деп эле баягы курсактан ашпаган саясатын эмес, мунун кала турган түбөлүк мурас болуп кала турган жагын эске алыш керек да. Мына азыр ушу тапта мен ыраазы болдум. Токтогул Сатылгановдун маданий мурастары фонду түзүлүптүр. Максаты эмне дегенде эле ушу нерсе болду да. Токтогулдун 150 жылдыгы бул баягы белгиленип, бир сыйра дүркүрөп алып, шаркырап алып, бир аз убактылуу болсо да кичине көчөбүздүн башканын аркы беркин жыртыгын бир аз жымсалдап жамап коюу эмес, башка эмес. Бул нерсе түбөлүк мурас болуп 150 жылдыгы өткөндөн кийин дагы Токтогул атабыздын күүлөрүн, ырларын, башкаларын ушул дагы ачыл элек жактарын ачсак деген максат койгон. Эми ойлойт элем, баардык мындай өткөн иш-чараларда ошол нерсе эске алынса. Болбосо биз улуу Манаска байланыштуу деле канчалаган маараке тойлорду өткөрдүк. Бирок тилекке каршы ишке ашышында, анын жайылтууда, башкада толук жеткиликсиз нерселер чыгып атпайбычы. Эми мына быйыл буйруса эми калкыбыз бар. Ал нерсе белгиленет деп ойлойм. Ошол устаттан калган бир улуу сабактар болот да. Түкем жанында көп жүрүп калдың. Түкемдин бир калтырган чыгармаларынан болсо. Эми алардын айткандары абдан эле арбын көп эле. Мисалы кадимки дастандын, ырдын кени болгон Калык Акиев Токтогулдан үйрөнгөн бардыгын деп айткан. Ошол эле Жанышбай, Курманбек баштаган эпос дастандардын баары дагы бул Токтогулсуз элестетүү мүмкүн эмес. Дагы бир айта кетүүчү бир сонун жагдай бар. Шекербек Шеркулов көрүп калган деп айтчу экен да, жаш кезинде үйүндө болуп. Ошону кандай эле дегенде Шекербек Шеркуловдун сүрөттөгөнү муну Туганбай Абдиев айтчу атам. Шеке Токтогулду көрүп калдыңыз, эми эсиңизде жакшы эле калды да. Ушу бир жакындатып сүрөттөп айтып бериңизчи. Биз көрбөй калдык, укпай калдык, укмуш эле дейт аттың дегенде. Менин көргөнүм азыр эми кимге окшоштурсам экен деп отуруп. Ушу менин заманымда ырын ушундай ырдап ийгенин көрө элекмин. Мүмкүн Осмонкулдай төгөт, Осмонкул ошо Токтогулдай төгө берет деп. Үнү атайдыкындай дейт, атайдыкы окшоп кетет ушу Токтогулга. Комуз чертиши баланчада ушундай бир чоң залкарларга сүрөттөп айтып атканына караганда, эми эмне деген нерсе аны калган элестетсе болот да. Атаң капыр гүл какың, апаң капыр гүл какы, күмүш толу сер жакаңы басып келдим мен жака. Сен келбесең мен жака, мен барбаймын сен жака. Аттал какың бир Алла, аспирайын бар Алла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расулалла. Аллах, Аллах. Өтүгүңдүн алың асыл таштан гүл какым, өзүң жаралгандайсың асыл заттан гүл какым. Келме келтир тилиңе, киресиң гүл какым, мусулмандын динине атырсамын арака, жуунгансың гүл какым. Атаң капыр коң тажыңе туулгансың гүл какым. Аттал какым бир Алла, аспирайыл яр Алла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расулалла. Аллах, Аллах. Капыр болсоң тозоктун карындасың гүл какым, жылан чаян жармашканы карындасың гүл какым. Момун болсоң бейиштин багындасың гүл какым, буралышкан үрлөрдүн жанындасың гүл какым. Тө айдадым гүл какым, жылаң айдак жылаң баш, тө кайтардым гүл какым. Жөңүнгө жеткенче жылаң айдак жылаң башта жөө кайтар гүл какым. Аттал какым бир Алла, аспирайын яр Алла. Ла илаха иллалла, Мухаммад Расулалла. Аллах, Аллах. Чоң рахмат. Мына эми ушул Туганбай устаттан
ошо үйрөнгөн жакшы чыгарма менен ушул бүгүн көрсөтүү деле соңуна келип калды. Мына Актаңдай телекөрсөтүүнүн бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, төкмө акын, обончу Элмирбек Имоналиев болду. Элмирбек ушу чыгармачыл бийиктикте дагы жолугушалык, дайыма ушул эл журт менен аман болуп, чыгармачыл чыйыр жолдо дайыма ушул жакшылыктар болушун күтөбүз. Кадырлуу телекөрөрмандар, ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.